дуаны кыргызчасын айтып дуа кылса болобу же жатташ керекпи? Аллах разы болсун сизден. Бирге болсун. Негизи бата тилекти арабча билбесе, бирөө. Ким арабча билбесе, демек ал кыргызчасын айткан жакшы. Эмнени суранып атат, эмнени айтып атат түшүнүш үчүн. Бул Ханафи мазхабында. Ал эми арабча түшүнсө, арабча билсе, анда албетте арабчасын айткан жакшы. Мисалы астагфирулла деген Кудайдан кечирим сурайм деген сөз, бул кыйынчылыгы деле жок. Демек муну кыргызчасын эле айтканыңыз жакшы. Астагфирулла, астагфирулла, Аллаху акбар, Аллах улуу деген. Аллаху акбар, астагфирулла, субханалла, ла илаха иллаллах. Аллахтан башка эч кандай илах жок деген сөз да. Ушинтип зикир чалган керемет. Булар баягы маанисин оңой түшүнүп ала турган зикир дуалар болсо, баталар болсо, демек буну кыргызчасын айткан жакшы. Ал эми узун баталарды айткыңыз келсе, анда арабча билбесеңиз, анда кыргызчасын эле айтыңыз. Эгер арабча түшүнсөңүз, арабчасында кыргызчасына карап түшүнүп ала турган болсоңуз, анда албетте арабчасын айтып бата тилек кылганыңыз жакшыраак болот.